Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы компьютерди настройка кылуу боюнча болмокчу. Компьютердин айрым настройкаларын көрсөтүп кетейин. Компьютерди настройка кылуу үчүн бул жактан пустту басабыз. Баскандан кийин бул жерде параметры деген бар. Ошо параметры дегенди бассак, параметры Windows деп чыгат. Бул жерде система, устройство, телефон, сети, интернет, персонализация, приложение, учетный запись, время жана башка деген настройкалар бар. Биз ушул жерден система деген настройкасын көрсөтүп кетейин. Система деген настройкага киребиз. Настройкага киргенибизде ушундай болуп чыгат. Биринчи кезекте дисплей дегенди настройка кылабыз. Мына бул жерде яркость и свет деген настройка кылсак болот. Эгерде бул жерде ночной свет дегенди жандырып койсок, анда бул саат 9га чейин ушундай яркий болуш дейт. 9дан кийин темныйраак болуш дейт да, ночной режим болуп автоматически өзү настройка болуп турат, ушуну жандырып койсок. Азыр мен өчүрүп эле коеюн. Андан кийин бул жерде масштаб, бул жерде Windows HD Color деп, бул жерде HD түстү настройка кылып алсак болот. Ал эми бул жерде масштаб и разметка деп турат. Бул жерде 100% деп турат. Бул жерден биз масштабты 123 деп койсок, анда чоңоюп кетет. Бул жерде 100% болуш керек. Андан кийин разрешение экрана 1366 га 768 деп турат. Ушундай болуп тандалыш керек. Бул жерден дагы өзүбүз тандап койсок болот. Андан кийин бул жерде ориентация деп, ориентация дисплея деп турат. Бул жерде альбомная деп турат. Кээ бир учурда ушул жерден настройкасы өзгөрүп калышы мүмкүн. Мисалы книжная болсо мындай болуп калышы мүмкүн. Мына кээ бир учурда ушундай болуп калганда ошол жерден өзгөртүп коебуз. Мисалы бул жерден кээ бирде альбомная перевернутая болуп калышы мүмкүн. Мына ушундай болуп тескери болуп калышы мүмкүн. Кээ бир учурда ушинтип экраныбыз тескери айланып калышы мүмкүн. Ушундай болгон учурда жанагындай параметр дегенге кирип туруп, система дегенди тандап туруп, бул жерден дисплей дегенди тандап туруп, андан кийин ушул жерден настройка кылып койсок болот. Мына бул жерде альбомная перевернутая деп турат. Ушул жерди басып туруп, альбомная дегенди тандап койсок, кайра мына калыбына кирип, кээ бир учурда ушинтип тегеренип калганда ушул жерден настройка кылып алсак болот. Андан кийин бул жерден дисплейлерди кошуп алсак болот. Кээ бир дисплейлер автоматтык түрдө кошулат. Эски дисплейлер болсо автоматтык түрдө кошулбаса, бул жерден обнаружить дегенди басып койсок болот. Андан кийин звук дегенге барып, биз звукту настройка кылсак болот. Ал үчүн звук дегенди басабыз. Бассак, мына бул жерде выберите устройство вывода деп турат. Динамики HD definition деп турат. Бул жер өзү автоматически тандалып турат. Ал эми бул жерде общая громкость 50 деп турат. Бул жерден көбөйтүп, азайтып койсок болот. Мына мен 50 деп өзгөртүп коеюн. Андан кийин бул жерде выберите устройство ввода микрофон, мына микрофон иштеп турат. Бул жерде эгерде биздин компьютердин микрофону иштеп турса, ушундай болуп микрофондун белгисинде ушул жолчо кыймылда болот. Эгерде ушул жолчо кыймылдабаса, анда микрофону иштебеген болот. Ал эми бул жерден кошумча звуктарды өзгөртүп алсак болот. Андан кийин уведомление и действие дегенди басып туруп, биз ар кандай уведомленияларды, программалардын уведомленияларын настройка кылып алсак болот. Ал үчүн ушуну басабыз. Басканыбызда бул жерде мына получать уведомления от приложений и других отправителей дейт. Бул жерде вкл деп турат. Эгерде муну өчүрүп койсок, бизге эч кандай уведомление келбей калат. Бул жерде мына получать уведомления от этих приложений, бизге ушул программалардан уведомление келип турат. Эгерде биз бул жерден мисалы Google Chrome'дон уведомление келбесин десек, өчүрүп койсок, анда Google Chrome'дон бизге эч кандай уведомление келбей калат. Ушундай кылып ушул жерден настройка кылып койсок болот. Андан кийин фокусировка внимания дегенди бассак, биз бул жерден өзүбүзгө внимание фокусировка тандап койсок болот. Бул жерде саатыны жандырып койсок,
бизге айрым приложениялардан ошол убакытта внимание көңүл буруу келип турат. Ушундай кылып бул жерди дагы настройга алсак болот. Андан кийин питание и спящий режим дегенди тандасак, бул жерде мына экрандын бул жерде спящий режимди настройга алсак болот. Бул жерлерди басып өзүбүз керектүү убакытты тандап коюп койсок болот ушул жерден. Андан кийин батарея деген жерди басып биз батареяны карасак болот. Мына азыр биздин батареянын заряды 100% экен. Ал эми бул жерде автоматически выключать экономию заряда, природного заряда аккумулятора ниже дейт. Эгерде 20%тен төмөн боло турган болсо, бул жерден автоматтык түрдө зарядты эконом кыла баштайт. Биз ушул жерге галочка коюп койсок. Ал эми бул жерде уменьшать яркость экрана в режиме экономии заряда деген жерге галочка коюп койсок, зарядты экономдоо үчүн яркостты азайтат. Бул жерден батарейканы ушинтип настройга кылып алсак болот. Андан кийин бул жерде память дегенди бассак, мына биздин компьютердин памяты, локальный диск сынын памяты 126 гигабайт экен окшой. Анын ичинен 30,6 гигабайты колдонулуп тур, 96,3 гигабайты бош экен. Бул жерде приложение и компоненты деген 9,167 гигабайт орунду ээлеп турат экен. Ал эми временные файлы 4,167 гигабайт орунду ээлеп турат экен. Биз бул жерден временный файлдарды өчүрүп тазалап койсок да болот. Ал үчүн корзинаны басабыз. Баскандан кийин мына сканировать этип атат. Бул жерден больше категория десек, мына бардыгын көрсөтөт. Мисалы показать больше категорий деген баса турган болсок, мына другое 920 мегабайт деген видеозапись, 548 мегабайт документ, бардыгын ушинтип көрсөтөт. Ал эми бул жерде другие параметры хранилища деген бөлүгүндө биз просмотреть уровень использования памяти на других дисках дегенди баса турган болсок, башка дисклерин дагы көрсөтөт. Мисалы ушуну бассак, мына бул жерде локальный диск С 126 гигабайт, буну жана көрдүк. Ал эми локальный диск Д 338 гигабайт экен, бул жерде 65,4 гигабайты колдонулуптур, 273 гигабайты бош экен. Бул жерден изменить место сохранения нового содержимого дегенди басып туруп, биз маалыматтарды сактоонун ордун тандасак болот. Мисалы ушул жерди баса турган болсок, мына новые приложения будут сохраняться здесь дейт. Демек, жаңы орнотулган приложениялар локальный диск Сга орнотулат экен. Новые документы будут сохраняться здесь дейт. Сыйга сакталат экен. Биз ушул жерди өзгөртүп койсок болот. Локальный диск Д деп туруп, андан кийин применить дегенди басып коебуз. Ошондо биздин жаңы документтерибиз Дга сакталат. Новая музыка дегенди дагы Д деп өзгөртүп коебуз, применить деп. Биз жаңы музыка сактасак, Дга сакталат. Новые фотографии и видео будут сохраняться. Бул жерди дагы Д деп ушинтип өзгөртүп коебуз. Андан кийин новые фильмы и ТВ-передачи будут сохраняться здесь. Бул жерди дагы Д деп өзгөртүп койсок болот. Ушундай кылып бардыгыны өзгөртүп алсак болот. Андан кийин бул жерде оптимизация дисков дегенди баса турган болсок, бул жерден биз оптимизация кылып койсок болот. Оптимизировать деп туруп,
өзүбүз настройка кылып койсок болот ушул жерден. Ал эми режим планшета боюнча мурдагы сабакта айтылган. Бул жерден биз компьютерди бул жерде азыр использовать режим рабочего стола. Эгерде бул жерден использовать режим планшета десек, анда планшет түрүндө иштеп калат биздин компьютерибиз. Ал эми бул жерде многозадачность дегенде жандырып кое турган болсок, бул жерде мына прикрепить окна, временная шкала, ушуларды жандырып кое турган болсок, бул жерде бизде многозадачность деген панель задачка представление задач чыгып калат. Бул жерде баса турган болсок, мына ушундай болуп, бул жакта шкаласы турат, бул жакта мына кайсы приложенияларды иштеген болсок, ушундай болуп чыгып калат. Ошону бассак, ошол приложенияларга кете беребиз. Ал эми бул жерде проектирование на этот компьютер дегенди басып туруп, биз телефондун экранын ушул компьютерге проекция кылсак болот. Ал үчүн ушуну тандайбыз. Андан кийин бул жерден всегда отключено деген жерге барып туруп, бул жерде доступно везде дегенди тандайбыз. Андан кийин биз телефондон бул жака телефондун экранын чагылта турган болсок, бул телефондон компьютердин аты чыгат. Ошентип телефон менен компьютерди байланыштырып туруп, телефондун экранын бул жака чагылтып койсок болот. Ушул жерден настройка кылып алабыз. Андан кийин общие возможности дегенди басып туруп, бул жерде обмен с устройством поблизости деп жакын аралыктагы устройстволор менен маалымат алмашуу үчүн ушул жерди тандап туруп, бул жерден ушуну жандырабыз. Жандырсак, бул жерде жакын арадагы Bluetooth жана Wi-Fi'ды табат. Азыр мисалы биз бул жерден компьютерден Bluetooth'ду жандырып туруп, мына бул жака Bluetooth менен биз ар кандай маалыматтарды компьютер телефон аркылуу, телефон менен Bluetooth аркылуу ушул жака жөнөтсөк болот. Бул жерден телефондон Bluetooth менен компьютерди издейбиз. Азыр издеп көрөлү. Все поблизости дегенди тандап коебуз бул жерден. Андан кийин сохранять полученные файлы здесь деген жерде биз кабыл алган файлдарды кайсы жерге сакталышын өзгөртүп койсок болот. Бул жерден изменить дегенди басып туруп, бул жактан биз өзүбүз каалаган папканы көчүрүп койсок болот. Ошондо биз Bluetooth аркылуу кабыл алган файлдар ошол жерге сакталат. Бул жерде да передача между устройством все поблизости дегенде жандырып койсок болот. Азыр бул жерден Bluetooth'ду жандырып, добавление устройства Bluetooth дегенди басабыз. Бассак, мына бул жерден телефондун аты чыгат. Ушул жерден телефондун аты демек бул жака кошулду. Биз ар кандай файлдарды Bluetooth аркылуу компьютерге же компьютерден телефонго жөнөтсөк болот. Андан кийин бул жерде буфер обмена деген бар. Буфер обмена дегенди басып туруп, бул жерден тылдей турган болсок, бизге журналды көрсөтүп турат. Ал эми бул жерде буфер обменди тазалап койсок болот. Очистить дегенди басып туруп. Андан кийин удаленный рабочий стол дегенди басып туруп, биз бул жерден включить удаленный рабочий стол дегенди жандырып туруп,
подтвердить дегенди басабыз, биз аралыктагы компьютердин рабочий столуну башкарсак болот. Ушул жерден настройкасыны карап, настройка кылып алып туруп. Андан кийин бул жерде о система деген бар. О система дегенди басып турган болсок, бул жерде система жөнүндө бизге маалымат берет. Ваш компьютер защищен дейт. Защита от вирусов и угроз. Демек, бул жерде X болуп турат. Биздин компьютерибиз защита болуп отур. Бренд malware и безопасность сети иштеп турат. Управление приложением браузером иштеп турат. Защита учетных записей опасный экен. Толук кандуу иштебей турат. Безопасность устройство иштеп турат. Андан кийин бул жакта характеристика устройство дегенде имя устройство компьютердин аты, процессор Intel Core i7 3-cü поколение дейт. 2,2 Гц дейт. ГГц дейт. Оперативная память 4 ГБ, код устройства, код продукта, тип системы 64 разряддык операциялык система экен. Перо и сенсорный ввод для этого монитора недоступен. Вот с помощью перо и сенсорный ввод. Демек, иштебейт сенсорный экран. Андан кийин характеристики Windows. Выпуск Windows 10 корпоративная деген операциялык система орнотулуптур. Версиясы 19.03. Дата установки 2 июнь 2020 дейт. Сборка OS. Ушундай кылып бул жерден система жөнүндө дагы маалымат алсак болот. Ушундай кылып биз компьютерди настройка кылып алсак болот.